Тазим сага мугалим рубрикабыздын бул жолку каарманы Анашева Зора Эгембердиевна болду. Адегенде телефон аркылуу сүйлөшүп, сиздеп кайрылып, улуу курактагы эжейди элестетип жаткан мен аны көргөндө мен курактуу эле аялго деген ой кетти. Мындан улам таанышуубуздун башы жаш куракты суроо менен башталды. Дене мүчөсүн түз кармап, сулуу жүздүү, позитивдүү маанайдагы каарманым көрсө 47 жашта экен. Мени көргөндөр жашсың деп айтышат, бирок менин неберелерим бар, чоң энемин деди Зора Анашева. Мындан улам биз кепти аял заты сулуулукту, жаштыкты көпкө кантип сактаса болот деген суроо менен баштадык. Жаш көрүүнүн сыры бул эң биринчи бул генетикалык болот экен. Мен өзү ата энем ушундай жаш көрүнүшөт, чогуу жүрсөк айтышат да бул эмне эжеңби дешип апамды. Анан бул эң биринчи жан дүйнөнү баягы тазалаш керек болуш керек да. Ич тарлык, көрө албастык. Анан адам өзү позитив менен жашашыбыз керек. Мен эч жаным тынбайт да. Таң атпай 6-да турам. Үй жумуштарын жасайм. Анан кийин бүт барына жетишкенге баягы аракет кылам да. Мектепке да барам. Анан жолдошум өзү жеке ишкер да. Анын жумуштарына да жардам бергенге, балдарым деле азыр баягы жол көрсөтүш керек. Мама тигин көрсөтүңүз, аларга да жетишкенге аракет кылам. Неберем менен кичинекей балам менен дагы токтош керек да, негизгисичи. Аракет кылып эле бүгүнкү күнүм эмне менен өттү? Жана окуучуларым айткандай эле, бир күн дагы 1 минутта текке кетпеш керек да. Ошону биз туура колдоно билишибиз керек. Аз жок дегенде жок. Могу тамакты жасаганды үйрөнүп алайын. Же болбосо тиги жака барып жумушумду бүтүрүп алайын. Ушундай азыр дагы кичине немем бүтүп атат. Ооба. Ошо менен жашаш керек сөзсүз түрдө. Ал болбосо болбойт. Жок, мен конок азыр барам. Бүттү, мен конокто 10 саат деле отура берем. Жок. Үйгө келип, жок дегенде, мисалы, эрте келип, бетти жууп же 5 мүнөт маска коюп, жок дегенде душка түшүп жатып, ушундай бирдемке менен өзү негизи алек болушубуз керек да. Анан ошо спортко барам, колум бошо калганда эле чуркап, үйгө барам, үй жыйнайм. Зора Анашева Бишкек шаарындагы номер 62 окуу тарбия комплекси мектеп-гимназиясында орус класстын балдарын кыргыз тилине окутат. Жылдан жылга мектептерде кыргыз тилине чоң көңүл бурулуп, балдардын ата-энелери өздөрү эне тилди балдары жакшы билиши үчүн аракеттерди көрүп жатканы мени кубандырат деди ал. Ал эми мугалимдик кесипти, анын ичинен кыргыз тил адабиятын бала кезинде эле тандап койгонун айтат. 1975 жылы Бишкек шаарында төрөлгөм, 20 мартта. Ата энем студент болуп, анан ошон үчүн шаарда төрөлүп калгам да. Анан өзүмдүн балалыгым меники Токтогул районунда өткөн, ырчылардын мекени. Өзүм 5 кыз, анан 1 эркек, 6-1 тууганбыз. Ошо кичинекейимден эле ошо өзүбүздө биздин мугалимдер деле жок да. Мен 1 класстан баштап мугалим болом деп ошо аябай мугалимди эңсегем да. Мугалимдердин кийинип жүргөнүн, мугалимдердин сабак өткөнүн карап эле мен кийин мугалим болом деп бирок айтчу эмесмин, ичимен ошондой өзүмө максат койчумун да. Мен чоңойгондо кийин балдарга билим берем, мен да ушинтип жашынакай болуп кийинип келип алып, анан балдарга билим берем, балдар менен иштейин деп максат койгом. Анан бирок биздин убакта бирок билбейм кандай, бирок мен ойлойм да, бүт эле ата-энелер бизди эркин койгондо, кайсы кесипти тандасаң, ошол кесипти макул болушчу.
Мен 10 классты бүткөндө эле ошо мен мугалим болом дедим. Үйүмдөгүлөр каршы болгон жок, ата энем макул болушту. Мен үйдө эң улусумун. Ошо Бишкекке келдим. Бишкекке келип, Ишеналы Арабаев атындагы пед университетке тапшырдым. Ошо өттүм. Группада староста болчумун. Ошонтип эле студент болуп жүрүп эле чогуу үй бүлөнү да алып кеттим да. Мен 1-курста окуганда эми жөн эле жүрө бербейин деп ошол убакта мугалимдер көп жетишчү эмес. Жаңы ошол убакта орус тилдүү мектепке кыргыз тилден сабак болуп, ушунда мугалимдер тартыш болуп аткан убакта мен окуп дагы түштөн кийин жетишип 1-курста, 2-курста эле иштеп баштагам да. Ал жактан айлык алам, опыт да алам. Өзүмдүн баягы убактымды текке кетирген жокмун да. Окуганга да жетиштим. Ошол убакта эле мектепте иштедим. Ошол. Рахмат, ата энем студент болчу деп калдыңызбы? Алар кайсы кесипте илгерилди? Мугалимдик? Жок, ата энемдер экөө тең. Мамам тоже Арабаев атында бүткөн, бирок библиотекарь да. Атам болсо юридикалык жактан бүткөн, судья болуп иштеген. Бирок ошол жака кеткенимди мени көбүрөөк багытташкан. Бирок мен мугалим болом деле туруп алдым, бирок ошого макул болушкан. Буга улай эле биз андан алгачкы айлык маянасынын көлөмү, андагы сезимдери тууралуу сурадык. Биринчи айлыгымды алган месимде 200 сом айлык алгам. Ал убакта 200 сом деген аябай жакшы. Эми өзүңдүн эмгек акың, өзүң табаткан ал кыйын болуп аткандан кийин өзүң абдан жакшы көрүнөт экен да. Анан өзүм 40 сом стипендия алчумун. Экөөнү бириктиргенде ал убакта өзүмө мындай жакшы эле кыйын болуп калчу да. Өзүмө керек жарагыма жараган, мындай өзүмдү өзүм камсыз кылып атам деген мындай ишеним пайда болуп, өзүмдү башкача сезип, ушундай сезимдер болгон. Өзүм мындай аябай сүйүнгөм да, ошо биринчи айлыгымды алып, ушундай өзүмдүн акчамды алдым деп. Каарманыбыз турмушка чыгып, балалуу болуп, жолдошу менен биргеликте жашоонун кем кырчын толуктоо үчүн бир учурда мигрант болуп Орусияга кеткенин жашырган жок. Бирок аны жипсиз байлаган сүйүктүү кесиби кайрадан тез эле өзүнө кайтарып алган. 2004-жылы эки балам жаш кичинекей болчу да. Эми ал убакта мен жаш кезимде. Анан ушу мектепте иштеп жүрүп эле жолдошум ошо Россияда иштечи. Анан кой барып эми жолдошума да жардам берейин. Ошо соода сатык менен ошол жакта эмгектенчи да. Анан эки баламды ээрчитип алып, мен дагы мектепти таштап мигрант болуп кеттим. Мигрант болуп кетип, 2 жыл иштедик. 2 жыл мен үчүн бир 10 жылга тете болду да, 2 жылчы. Күн өтпөйт. Кетип калайын дейсиң, бирок кете албайсың. Эки балаң менен баргандан кийин, ошончо баргандан кийин, бирок баары жакшы болду. Мындайча айтканда, ол жолу кайттык. Оюмдагыдай болду, материалдык жактан кичине болсо дагы бутуска турдук. Барсам эле болду, өзүмдүн мектебиме кирем дедим. Келдим, ошо кайта эле ошол 62-чи мектепке келип. Кайта эле ушул мектепке келип эле ошол жылдардан бери эле эмгектенип келатам ушул мектепте. Мээримдүү эжелердин, мээримдүү сиңдилердин байрамы. Эжеке, артыңызчы. Мээрим деген эмине. Мээрим төккөн жерине. Жакшы көрөм күндө эте күндө жайнап күлгөнүм. Мээрим төгүп бакчамдагы күндөрүмдү өткөнүм. Мээрим төгүп бакчамдагы күндөрүмдү өткөнүм. Эжеке, айтыңызчы. Мээрим деген эмине. Мээрим
etip seni östürgön adene, mээрим берген etip seni östürgön adene. Ошентип бул кесиптен кете албашын түшүнгөн Зура Анашева 23 жылдан бери агартуу тармагында. Биз анын балдар менен ачык сүйлөшүп, кээ бир учурда дос да, мугалим да, айрым учурда аларга мээрим берген жакын адамы да болуп жатканын байкадык. Баягы балага катуу айтып алдымбы деп мен ошол сөзсүз сабак бүткөндөн кийин баягы балага барам да, баягы балага барып кучактап ушинтип эртеңки келген сабагыма ушу даярданып, баягы өзүнүн калоосу менен баягы кайта келсин деп ушундай неметем да, аябай балдарга эң биринчи ушунусуна көңүл бөлөм да. Азыр кыргыз тил сабагына барабыз биз деп чуркап келишип, ушундай өзүнүн баягы калоосу күчтүү кылганга аракет кылам да, эң биринчи. Ошо анан айтам, ушу бир күндө жок дегенде бир сүйлөм кыргыз тилинде үйрөнсөңөр, мына канча күн бар, канча деген сүйлөмдөрдү үйрөнөбүз, канча деген сөздөрдү үйрөнөсүңөр деп. Ошо анан калоосу да эң биринчи, ошо калоо балдарга калоосу менен баягы орусча айтканда баягы с удовольствием келиш керек да сабаккачы. Зура Анашева 4 баланын энеси, жолдошунун сүйүктүү жары. Анын ар дайым ачык маанайда энергияга бай жүргөнү жанындагыларга жагымдуу экенин байкадык. Өзгөчө өмүрлүк жолдошунун колдоосу, анын сый урматы Зура айымды бактылуу кыларын айтып өттү. Мен бүт тараптан колдойт да. Эмне кылам десем да колдосо керек, ырчы болом десем деле макул да баарыначы. Ушундай жакшы. Ошо окуп жүргөндө деле колдоду. Ошо кайын журтума да рахмат, колдошуп, балдарымды багышып, ошон үчүн ошо окуумду дагы алып кеттим. Үй бүлөнү да чогуу алып кеттим да. Анан жолдошум аябай сыймыктанат. Кайсыл жакта отурбайлы, менин келинчегим мугалим болуп иштейт. Бул менин келинчегим балдарга билим берет. Менин келинчегим сүйлөп койсун деп ушинтип турат да. 4 уулум бар азыр. Чоң уулум үйлөнгөн, ошо неберем бар, 4 жашта неберем бар. Менде аябай энергия көп болчу да. Эч чарчачу эмесмин мен. Жаш кезинде балдарым кичинекей, ал убакта деген жок да. Жана кир жуучу машина жок. Балдарымды эртең менен бул мектепте эле иштечимин, 7:30 сабак башталат. Таң атпай саат 5-те турам. 5-те туруп, бүт балдарым кийимдерин даярдап, экөөнү кийинтип алып, садик ачыла элек, бала бакча ачыла элек, тамак даярдаган жана ашканасы ачык болот. Балдарымды ошол жерге отургузуп коюп, мен барып балдарга билим беришим керек да. Балдарымды суук болобу, кандай болобу, эки баламды кийинтип коюп, эшик кышында караңгы да саат 7-де. Жок, балдарымды төртүп киргизип коюп эле, өзүм балдарымды карабасам жок, мектепке барып мен билим беришим керек. Башка балдарды карашым керек. Ошентип эки баламды тыштап коюп, анан чуркап 7:30-га звонокко жетишип келип калчумун. Анан ошо балдарым азыр бой жетти. Кудайым бурса баары жакшы. Улуу балам 26-га чыкты. Жогорку билимдүү, 4 уулум бар. 2 уулум бойго жетти. Экөө тең атасынын кесибин тандап, атасынын кесиби юрист. Ошо экөө тең юрист болду, бирок кесиптер менен иштебейт. Кесиптер менен иштебейли, өзүнчө чакан өздөрүнүн иштейт. Кийинки балдарыңыз мектепте окушат? Кийинки бал, 2 уулумдан кийинки балам ушул эле мектепте окуйт. Ал 13 жашта, 7-класста окуйт. Анан эң кичинекей көкүрөк күчүгүм 42 жашында көргөн уулум. Ал азыр бала бакчага барат. Неберем экөөнүн ортосу 1 жаш болмай эле. Мугалим десе күндө окшош күндөрдү баштан кечирген адамды элестетишет. Бирок мугалимдик кесип бул заманга, балдардын жүрүм турумуна, мезгилге шайкеш өзгөрүү, изденүү, башкысы балдардын окууга болгон кызыкчылыгын жогорулатуу, мектепке шашып келе турганчалык билимди сүйүүгө үйрөтүү, деди жакында эле квалификацияны жогорулатуу боюнча курстан окуп келген каарманым. Окутууда жаңы инновациялык технологиялар пайда болду. Салыштырып карасак, сабакты өтүүнүн көпчүлүк структуралары алмашты. Мисалы, сабактын максаттары мурда билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк,
тарбиялык болсо азыр тилдик, кептик жана социомаданий деп өзгөрдү. Жана ошондой эле баалоо да өзгөрдү. Мурда биз жөн эле 4, 5, 3 деген бааны койсок, азыр бул бааларды биз комментарий беребиз. Ар бир баага эмне үчүн мындай биз бааладык. Сөз соңунда ал мугалимдик кесипке жипсиз байланганын, балдар, окуучулар анын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алганын белгилеп, эми бул кесиптен гана эмес, бул мектептен да кете албай турганын айтып өттү. Кесиңди сүйсөң, анан балдарга көнүп каласың да. Жакында эле бул окуя болду, мен де мектепти алмаштырайын дедим да. Мектепти алмаштырайын деп, үйүм кичине алысыраак жашайм. Кетем деген чечимге келип, бул мектепте 23 жылдан бери бул мектепте эмгектенип атпаймынбы. Анан балдар менен коштоштум. Азыр эми WhatsApp бар да, мен ушундай каникулда кетип атам. Жок, көз жаштар куюлду да, бирибизди эч кыя албай койдук. Алар да смайликтерди жөнөтөт, эже кетпеңизчи, пожалуйста дегендерди. Ушунда анан кийин эч кете албай койдум, кайта эле калып калдым ушул мектептечи.